Аз кандуулукта табылгыс каражат. Жайды жайлай бакчага коозук тартуулап турган анар бадалы кеч күздө адамга өзүнүн сонун жемиш аталган түшүмүн берет. Мындай аталыш ага жөн жерден ыйгарылган эмес, анткени ал сонун жемиш дегенге татыктуу пайдалуу сапаттарга ээ. Эмесе анардын организмге кандай жардамдарды бере алаары тууралуу төмөнкү материалдан таанышсаңыз болот. Анар бийиктиги 6 метрге чейин жеткен бадал, жемиши катуу кабык менен капталып рубин түсүнө ээ. Ал эми анын ортосу чел кабык каптаган ширелүү дандарга толгон. Анардын мекени катары тарыхта Түндүк Африка менен Орто Азия айтылып жүрөт. Аны өтө көп өстүргөн өлкөлөргө Крым, Иран жана Грузия кирет. Анардын дээрлик бардык бөлүгү, кабыгы, чел кабыгы, дандары жана маңызы пайдалуу болуп саналат. Себеби анын курамы организмге бул же тигил жактан жакшы жардам бере турган витаминдерге, минералдык заттарга, туздарга жана микроэлементтерге бай келет. Тагыраагы анарда клетчатка, глюкоза, фруктоза, лимон, алма кислоталары, азоттун кычкылы, кальций, магний, калий, марганец жана натрий бар. Булардын пайдасы тийиши үчүн адам аталган жемишти жаңы түрүнө, шири, кыям, сироп, шарап жана бал муздак түрүндө жесе болот. Анар маңызында 62-79 килокалорий бар. 100 грамм анар шилеси 42-65 килокалорийге барабар. Анардын кабыгында анча көп эмес, бирок күчтүү болгон уулуу зат алкалоид бар. Ошон үчүн аталган жемишти ден соолукту чыңдоо максатында колдонууда этияттык өзгөчө зарыл. Башкача айтканда көрсөтүлгөн өлчөмдө гана кабыл алуу керек. Болбосо кан басым көтөрүлүшү, баш айлануусу, көрүү начарлоосу мүмкүн. Анар ширеси табитти жакшыртат. Аз кандуулук менен күрөшүүдө 2 ай бою күнүнө 3 маал тамакка чейин 0,5 стакан жаңы сыгылган анар ширесин ичсе болот. Анардын дандарын артериялык кан басым чукул төмөндөп кеткен жагдайда жеш керек. Анардын ичиндеги дандарын каптаган чел кабыктарды кургатып, чай катары демдеп ичсе нерв системасын тынчтандырат жана түн уйкуну жакшыртат. Атеросклероздон өнөкөт баш оорудан арылуу үчүн үй шартында сыгылган анар ширесин ичип туруу зарыл. Ооруп турган тишти бал менен аралашкан анар дандарын жеп басууга болот. Инфекциялык оорулардан тезирээк айыгуу үчүн тиешелүү дары-дармек менен бирге жаңы бышкан анарды жесе болот. Анар ширеси организмди уулануудан коргойт. Мындай максатта аны радиоактивдүү өнөр жайларда иштегендер же ушундай зонада жашагандар колдонуусу керек. Чөптөн арылуучу эң жакшы каражат катары эсептелет. Ал үчүн анардын 40-50 грамм майдаланган кабыгын 400 грамм муздак сууга 6 саат чылап, анан жай отто 200 грамм суу калгычакты кайнатуу керек. Муздаган соң марлядан сүзүп жиберип, суусун 1 сааттын ичинде бөлүп ичип, 4-5 сааттан кийин клизма жасоо зарыл. Сынган жерлерди батыраак калыбына келтирүү үчүн анардын майдаланган кабыгы менен алоэ ширесин аралаштырып сүйкөгөн жакшы. Ангина болуп жаткан маалда анар ширеси же анын майдаланган кабыгы чыланган ысык суу менен тамакты чайкаса чыдаткыс оору басылат жана инфекциялар өлөт. Анар инсулинди алмаштыруучу сапатка да ээ. Ал үчүн кант диабети менен ооруган шартта жана канда кант жогору болуп турганда күнүнө 4 жолу 60 тамчыдан анар ширесин тамакка чейин ичүү керек.
3 күнү кант нормага түшөөрү бышык. Теринин майлуу же безеткилүү болушун анар маскасы менен калыбына келтирсе болот. Ал үчүн анардын кургатылган жана майдаланган кабыгын бир аз кууруп, муздаган соң ага ылайыктуу кылып оливка майын кошосуз. Аралашманы муздаткычта сактап, андан жумасына 2 жолу бетиңизге 10-15 мүнөткө жаап турасыз. Бетиңиздин териси жагымдуу болуусу үчүн 1 чай кашык анардын ширеси менен каймак майды аралаштырып 10-15 мүнөткө маска катары сүйкөсөңүз болот. Бетиңизди агартууну кааласаңыз, анда төмөнкү масканы жасаңыз. Алгач 2 аш кашык жаңы сыгылган анар ширесин 1 аш кашык каймак май жана 0,5 аш кашык лимон ширеси менен аралаштырып бетиңизге жабыңыз. Анан 15 мүнөттөн соң салкын сууга жууңуз. Анар майлуу чачты калыбына келтирүүдө натыйжалуу каражат. Ал үчүн идишке 1 даана чоң анардын ширесин сыгып, ага 1 стакан таза аракты, анча чоң эмес 1 лимондун ширесин, 1 аш кашык сабиз ширесин жана бир аз балды кезеги менен кошосуз. Жакшылап аралаштырган соң бул массаны бөтөлкөгө куюп, капкагын бекем жаап, күн тийбеген жана муздак жерге 10 күн тыныктырасыз. Анан чачты жууганга 20 мүнөт калганда масканы коюп турасыз. Беттин терисиндеги кара чекиттерди жана сепкилдерди жаңы сыгылган анар ширеси менен сүртүп отуруп азайтса болот. Бирок бул ыкма териси кургак адамдарга тиешелүү эмес. Нормалдуу анардын кабыгы куп-кургак, ал эми ичи ширелүү болот. Ал үчүн сырткы кабыгы жылмакай эмес, тескерисинче бир аз бүдүрлүүсүн сатып алсаңыз жаңылбаган болосуз. Ал эми кабыгы жылмакай жана жагымдуу анар убагынан эрте үзүлгөн болуп саналат. Кабыгынан сырткары жемиштин нормалдуу экенин анын гүлдөгөн жеринен билүү керек. Тактап айтканда, гүлдөгөн жери жашыл тартып турган анар эскирип калган. Ошол эле маалда эскирбеген анар катуу болуусу зарыл. Каназдарга абдан пайдалуу. Анын гемоглобинин көбөйтөт. Анардын курамында темир бар. Жакшы эффект берүүсү үчүн бир күндө жок дегенде 1 анарды жеш керек. Ич ооруганда анардын кабыгын майдалап 200 мл сууга салып 15 мүнөт кайнатыш керек. Ал муздагандан кийин 1 чай кашык шекер салып даярдап алып, күнүнө 1 кичине кашык менен 3-4 жолу ичип туруу керек. Анардын согунда агартуучу зат бар, андыктан бетке маска катары колдонсоңуз болот. Кокустан бир жерди күйгүзүп алганда анар ширеси менен кургак кабыгынан даярдалган порошоктун үстүнөн себелейт. Ангина кармаган учурда тең-метең сууга аралаштырылган анар ширеси менен тамак чайкоо лазым. Ички органдарда кум таш пайда болсо, анар ширеси жардамга келет. Күнүнө 5-6 жолу тамактанууга 20 мүнөт калганда 2 аш кашык анар ширесин ичүүгө тийиш. Жүрөк ооруганда эртең менен ачкарын жарым стакан таттуу анардын ширесин ичкен жакшы. Эгерде табит качса, дайыма тамак алдында жарым стакан ширесин ичүү сунушталат. Көк боор оорусунда анар ширеси кадимкидей ооруну бир кыйла басаңдатат. Мында күнүгө 2 мал жарым стакандан ичүү зарыл. Эркектердин бел күчүн бекемдөөдө анардын өткөн табигый дары жок. Күнүнө 1 стакан анар ширеси мырзалардын күч-кубатын кайтарат. Бул суусундук кан айланууну жакшыртат, кан тамырга токтогон холестеринди тазалайт. Муну менен кошо потенция деген дарт дагы артка чегинет. Жашаргысы келгенде анардын жалбырагын индиялык айымдар дары катары эле эмес, жашартуучу каражат катары да колдонуп келишет.
Бетке тактар чыкканда анардын курамында лимон кычкылтеги бар болгондуктан аны бетти тазартуу жана тазалоо үчүн да каражат катары колдонсо болот. Ал беттеги пигменттик тактарды, безеткилерди, сепкилерди кетирүүчү касиетке ээ. Талаада картошка казып иштеп, колуңуз карарып калганда да ушул анардын ширеси менен жууп койсоңуз эч нерсе болбогондой сезесиз.